Assalamu алейкум. Кутман кечиңиздер менен кандайсыздар? Бардыгыңыздарга салам. Жакшы отурасыздарбы? Ден соолуктарыңыздар, үй бүлөңүздөр аманбы, бала чока тынчпы? Бүгүн сиздер менен сиздин адаттар баланын келечеги деген сабакты өтөбүз, кыздар. Сонун тема. Бүгүн баягы көп суроолор келген. Мен баламды уруп алам, урушам, өзүмдү кантип токтотсом болот деген суроолорго да жооп катары десем болот. Анда угуп, колдоп, комментарий жазып, YouTube'га да киргизем. Сөзсүз подписацияны басып, комментарий жазып, баш бармакты басып, лайктап, колдоп коштоп туруңуздар биздин каналыбыздын өсүүнү. Албетте биз апалар биринчиден эле урганга, урушканга, жазалаганга, үйрөткөнгө кыйынбыз да, дароо элечи. Эмне себептен? Себеби мындай да, биз түшүндүрүп отургучанда убакыт кетет депчи, түшүндүрүп отурамбы деген сыяктуу биз урушу салсак, мындай тезирээк жыйынтыгын чыгарып балабызды тынчтабыз, үнүн басабыз, өзүбүздүн дагы ичибизде терс негативтерибизди чыгарып алабыз. Ошон үчүн бизге урушуп жазалаган оңоюраак, жеңилирээк көрүнөт да, тезирээк бүтө турган иш көрүнөт да. Бирок биз андан арылышыбыз керек, апалар. Бул өтө жакшы нерсе эмес. Албетте үйрөнүп калган адаттардан арылуу кыйын. Бул үчүн биз өзүбүз менен өзүбүз иштешибиз керек. Күндөн күнгө аз-аздан болсо дагы сөзсүз аракет кылышыбыз керек. Эгер биз аз-аздан болсо дагы жүрүм турумубузду оңдоп, бандай ой жүгүртүүбүздү, абалыбызды, оюбузду өзгөртө берген болсок, мээ ошол нерсеге көнөт да. Мээ деле биз эч кандай аракеттерди кылбаган болсок, бара үйрөнүп, жалкоолукка эч нерсе кылгысы келбей калат да. Биз деле денебиз менен жата берскен болсок, иш кылбай эле жата берген болсок, ныксырап калабыз го, эч нерсе кылгыбыз келбейчи, мээ деле ошондой эч нерселерди кабыл алгысы келип, иштегиси келбей калат да. Мээ деле дайыма жүргөн жолдо эле тынч эле жүрө бергиси келет да. Жаңы нерсе үйрөнгүсү келип, кыйналып, жаңы информацияларды сиңиргичеминде мээ деле кыйналгысы келбейт. Ошон үчүн бизди дайыма алаксытканга өтөт да. Биз мени баандай тренировка кылып машыктырбай койгон болсок, көп убакытка чейин мээ бизди дайыма жаңы маалыматтардан алаксыта берет да. Аны үйрөнбөй эле койчу деген сыяктуучу, өзүн кыйнагысы келбейт да. Ошон үчүн биз мени да үйрөтүш үчүн, өзүбүздү жаңы адаттарды, жакшы адаттарды пайда кылыш үчүн мээнет кылышыбыз керек. Албетте, мээнет кылышыбыз керек. Баламды урушам, жек көрөм деген апалар, өзүңөрдөн байкап көргүлө, өзүңөрдүн жүрөгүңөрдү десем болобу, негизи сезимдериңерди байкап көргүлө. Сиз маанайыңыз сонун мезгил байкалганбы өзүңүзгө? Баягы баланы урушуп баратып, урушпай калган же урушкуңуз келип баратып, урушпай калган же ургуңуз келип баратып, урбай калган учурлар болгонбу сиздечи? Кээде мындай маанайыңыз сонун, баланы жакшы көргөн, элжиреп кеткен учурлар болот го. Ошол учурларды өзүңүзгө эстеп калыңыз да, рамкага алып, сүрөткө тартып алсаңыз деп койсом болот да. Мынага сата коюңуз мээңизгечи. Мээбиз дайыма биздин көздү сүрөткө тартып турат да, бир нерселердичи, окуяларды. Ошон үчүн биз унута албайбыз да көп нерсеничи. Ошондо өзүңүздүн маанайыңыз жакшы мезгилин өзүңүзгө сактап эстеп калыңыз дагы. Анан өзүңүздү мактаңыз. О, мен азаматмын. Эгер сиз урушам деп барып урушпай калган болсо, анда сиз азаматсыз, өзүңүздү кармай алдыңыз да. Менин колумдан келет, мен өзүмдү кармай алам деген сыяктуу өзүңүздү мактаңыз да. Бул дагы сизге билинбеген менен күч кубат болот, мотивация болот да. Мээге дагы сигнал кетет да, көрдүңбү? Бул сонун нерсе да, жакты сага деп мээге дагы сигнал кетет, бул нерсе бизге жагып атат деген сыяктуучу. Эми ушундай кылалы, бул нерсе жакшы экен, бизге жагып атат деген сыяктуу мээге сигнал кетет дагы. Анан ошол жакшы нерселерди аткарып баштайт да. Бул нерсе жакшы нерсе турбайбы деген сыяктуучу. Ачууланып келетип жоголуп кеткен ушулар бул
урушайын деп урушпай калган учурлар болгон болсо сизде айтып өттүм анда сиз азаматсыз депчи. Жакшы, бул нерселер өзүңүздү өзүңүз кармап атасыз. Эми ойлонуп көрүңүз, сиз ойлонуп көрүңүз. Балаңыздын кайсыл эмени кылык жоругу ачууңузга тиет? Балаңыздын кайсыл кылык жоругу ачууңузга тиет? Кайсы кылыгына кыжырыңыз келет? Мындай анализ деп көрүңүз да, кайсы убакта? Бир эле убакта мен айтып өттүм, мисалы үчүн ошо психмин дегендер аябай көп келип атат да, эмнеге үчүн? Азыр эмне үчүн экенин азыр айтып берем. Азыркы жаштарда көп балдарын уруп псих болгондор көбөйүп атат. Эмне үчүн экенин азыр айтып берем. Сиз ошо биринчи билиңиз, сиздин балаңыздын кайсыл кылыгына жиниңиз келет, ошону эстеңиз. Эгер сиз кызыңыздын чачын тарап отурдуңуз, жакшынакай эле мектепке кетатканда чачыңызды тарап отурасыз, кызыңыз кыймылдап кеткен болсо эле сиз башына чаап, жиниңиз келип, бир пасдан нервиштетип киришиңиз мүмкүн да. Эмне себептен? Кызыңыз сизге эчтеке деле кылган жок. Анан кызыңыз мектепке кеткенден кийин отуруп алып кайгырасыз да. Неге мен муну башына чаптым, жөндөн урдум депчи, ой чачым деп койгон болсо эле биздин ачуубуз келип кетти го деп. Себеби сиздин кичинекейиңизде апаңыз чачыңызды катуу орутуп тарагандыр, катуу орутуп байласа керек да. Биздин денебиз эч качан унутпайт да, биздин балалык кездеги денебиздин ооругандарын, денебизге жагымсыз болгон окуяларды эч качан денебиз унутпайт. Биз ан сезими менен унутуп кое беришибиз мүмкүн да, денелерибиз унутпайт. Сиз ошол мезгилде баланын кылыгына кыжырыңыз келген жок. Балаңыздын кылыгына кыжырыңыз келген жок да. Ошо балаңызга нерв болуп атканда, катуураак сүйлөйүнбү? Балаңызга нерв болуп атканда, сиз ошол ичиңиздеги бирөө менен бүтпөй калган мамиле, бирөөгө болгон терс мамиле, терс сезимдер, бүтүрбөй калган иштериңиз, айтылбай калган сөз, бир тууган ата энеңиздин көйгөйү, аларды деле кыжаат болгон болсок, биз баягы балдарыбызга чарт болуп жиниңиз келип кетиши мүмкүн да. Керегим тийбей атат, мен эч кимге, мен үйдө эле отурам, жолдошуңузга болгон ачууланууңуз мүмкүн ичиңизге батпай калгандыр да. Ошолорго ачык айта албай эле ичиңизге чогулта берген, ошолордун баардыгын баладан чыгарасыз да сиздерчи. Же болбосо азыр Инстаграмда, интернетте жыргаган, күлүп жайнаган видеолорду көрүп аласыздар дагы, анан кыжаалат болуп ичте ичкүйдүүлүк пайда болушу мүмкүн. Мен эле үйдө ушул бала менен, тил албаган бала менен отурам, мен эле кыйналып атам, элдин баары жыргап жүрөт деген сыяктуу ичкүйдүүлүк, баягы ич ачышуулар, көрө албастык, бирөөгө болгон таарынычтар, ушулардын баардыгы сиздин негативдерди, агрессияңызды жаратат балаңызга болгончу. Сиз чоң адамдарга барып уруша албайсыз, ошол адамдарга бир нерсе деп айта албайсыз. Анан келип алып эле баягы алсыз балдарыбызда бизди жакшы көргөн, бизге ишенген, сөз кайтара албаган кичинекей балдарыбыздан күчүбүздү, терс сезимдерибиздин баарын балдарыбыздан чыгарып атабыз да. Бул өтө жаман нерсе апалар. Анан дагы бул апалардын тез жини келгенинин себеби кичинеңизде сиз көп жалгыз калгансыз, же өзүңүздөн кичинекей инилериңизге, сиңдилериңизге жоопкерчиликти алып алгансыз. Сизчи, же кичинекейиңизден бала карагансыз, туугандарыңыздын балдарын карагансыз, жоопкерчилик алып алгансыз да. Балдарыңызды сиздин кыжырыңызга тийгенде автоматтык түрдө сиз ошолорду эстейсиз. Балалык кезиңизге барасыз да. Сиз ошо балалыктагы кичинекей балдарды карап кыйналгандарыңыз денеңиз эстеп калганда, ошондон эле нерв корото берет да. Биздин нерв системаларыбыз менен биздин денебиз, жүрөктөрүбүз баардыгы байланышта да, күчтүү да. Ошолор эстейт, анан нерв мээге сигнал кетет, жагымсыз окуялар. Анан балдарды урушуп алып, кийин эле ыйлактап, эмнеге урушуп алдым мен, бул күнөөсү жок баламда деген сыяктуу кайта өзүбүздү күнөөлөп жей беребиз да. Жашообуз ошентип улана берет да, урабыз, кайта өзүбүздү күнөөлөйбүз, ыйлайбыз, ошондой эле күндөр өтө берет да. Бул өтө жаман нерсе да. Биздин оюбузда дайыма ой биз менен чогуу болот да. Эгер биз жаман ойлорубуз көп болгон болсо, анда сиз жаман жашап атасыз деген эле түшүнүк да. Себеби биз ойлорубуз менен жашайбыз да көбүнчөчү. Чыныгы реалдуу жашоону аз байкайбыз да, көпчүлүгүбүзчү. Чыныгы жашоодон эшикке чыгып, таза аба жутуп атканыбыздан рахат алып, мындай жашаганды унутуп эле азыр робот болуп калганбыз да, өзүбүзчү, робот болуп элечи, өзүбүздү өзүбүз кыйнап калганбыз. Анан дагы баягы өзүңүздөн ошол бир туугандарыңызды, өзүңүздөн кичинелерди карап, алар ыйласа, жыгылса,
ата энеңиз сизди урушканда эмнеге жыгытып койдуң, ушуну жакшы карабайсыңбы деген сыяктуу сизди урушкан, ошолорго жоопкерчилик алып алгансыз. Анан ошолордун баардыгы өздөрүнүн балдарын ура турган болуп калышат, уруша турган болуп калышат да, өч алгандай болушат да. Анан дагы биздин күйөөбүзгө болгон терс мамилебиз, балдарыбызга болгон ушу терс мамилелерибиздин көпчүлүгү ошол кичинекейибиздеги ата энебизге айтылбай калган сезимдерибиз чыгат да. Биз ошолордон өзүбүздүн балалык кездеги кыйнаган адамдардан өчүз алгандай болуп атабыз. Себептери көп. Мен бул бир себебин айтып атам. Себептерин айтып өттүм. Бирөө менен таарынышып калгансыз, күйөөңүзгө жеңиңиз келип атат, же бүтпөй калган ишиңиз дагы. Сиздин бүтпөй калган ишиңиз дагы сизди балаңызды урганга алып келет. Ата энеңиздин көйгөйү, бир туугандарыңыздын көйгөйү, бир тууганыңыз деле жашоодон ордун таба албай аткан болсо, ошолорго кыжаалат болуп, бир туугандар жакынбыз да, ошолорго кыжаалат болуп, кыжаалатчылыгыбыз деле ичибизде турат да, ошолорду деле балдарыбыздан чыгарабыз, терс сезимдерибиздичи. Анан мен керегим тийбей атат, мен үйдө эле отурам деген сыяктуу ойлор дагы бизди ошондой балдарыбызды урганга алып келет. Андан кийин баягы жыргаган башка бирлөрдүн видеолорун көрүп алып ичкүйдүүлүк кылабыз го, ичибизден ичкүйдүүлүк кылып, мен эле кыйналып атам, булар жыргап атат деген сыяктуу ойлорубуз дагы балдарыбызды урганга алып келет. Себеби баардыгын биз балдардан чыгарганга аракет кылабыз да. Көрдүңүздөр, себептери көп да, бунун себептери көп. Мен баардыгын айтып атам да, мындай дагы мындан башка да себептери көп. Ан сезимибиз унутуп калса дагы биздин денебиз эч качан унутпайт. Денебизчи, айтып өттүм го, булардычы. Баланы башкаруу экиге бөлүнөт да, негизичи башкаруу. Биринчиси бандай негизги башкаруучу, доминант деп коет буларды. Жалпак тилде негизги башкаруучу, балдарды башкарып гана тарбиялайбыз да бизчи, башкарып гана. Экинчиси камкордук, өтө ашыкча камкордук. Сизде сөзсүз экөөнүн бирөөсү болот. Сиз кайсыны өзүңүздөн көбүрөөк сезип атасыз, ошону байкаңыз азыр. Мен айтып берем. Башкаруунубу же камкордукту кайсыны өзүңүздөн көбүрөөк сезип атасыз? Эгер сиз ата энеден же өзүңүздөн чоңдордон камкордук көрбөсөңүз, камкордук жакшы көрбөсөңүз, сизчи балаңызга өтө ашыкча камкордук кыласыз. Бирок ошол камкордукту сиз кайта милдет кыласыз. Түшүндүңүздөрбү? Биз аябай көзүн карайбыз, баардыгын алып келип беребиз, тамактарын алып келип беребиз, баардыгын алып келип беребиз. Бирок кийинтебиз, ичинтебиз. Бирок мен сени карап атам, сен ошону билбейсиң. Мен мындайда кыйынчылыкта чоңойгонмун. Мен мындай жыргалда мен эч ким кичинекейимде караган эмес деген сыяктуу кайта милдет кылып ашыгы менен чыгарып алабыз да. Ушул көп да, ушуларчы. Анан баягы оюна келгенде камкордук кылат, бирок анын себебин билбейт да, апа деле, өзү делечи. Себеби өзүнө толук камкордук алган эмес. Баягы кичинекейибизде биз эмнеге жетпей калса, балдарга ошону көп алып беребиз го. Кийимге жетпей калган болсок, кийимди өтө көп алып беребиз, оюнчукка жетпей калган болсок, оюнчуктарды үйө беребиз, кечке ала беребиз, бандай скидка болсо деле ошого окшогондорду ала беребиз да. Доминант бул негизги башкаруучу болсоңуз, сиз анда өзүңүздүн талапты гана коесуз. Мен айтканымдай гана болот деп айтасыз да. Сизчи, көрдүңүзбү? Экөөнүн айырмасынчы. Бул деген дагы баланы кыйнай берет да. Талашабыз биз дайыма баладан, ооба талашкан жакшы, бирок ал нерсе баланын баягы сөз байлыгын өстүрөт, ой жүгүртүүсүн өрчүтөт. Бирок биз балабыздын оюн укпайбыз, биздин сөзүбүзгө макул кылдырып анан жаныбыз тынат да дегендей да, мындай өзүбүзгө келебиз да, биздин сөзүбүзгө макул кылдырып, ооба сиздики туура дегенде гана биз өзүбүзгө келебиз да. Ага чейин биз дайыма талашып беребиз да. Биз өзүбүздүн гана туура көрөбүз, мен чоңмун, сен сүйлөгөнгө акың жок дегендей эле мамиле кылып коебуз да, бул учурдачы. Токтоосуз талаша берген болбойт да, баланын деле оюн угуп коюш керек, бала деле инсан экенин унутпашыбыз керек, анын көз караштарын угуп кызыгып, ушундай сен ушундай ойлойсуңбу деген сыяктуу, Муну мен дайыма айтып келем. Көрдүңүздөрбү? Кичинекей балага көп нерселер түшүнүксүз болот да. Негизи көп нерселер түшүнүксүз болот. Чоңойгон адамдар көп нерсеге түшүнбөй атышпайбы? Азырчы анан кичинекей баладан биз жөн эле чоң адамдарчалык түшүнүктүү талап кылабыз да. Сен эмнеге түшүнбөйсүң деген сыяктуучу.
Эми элестетип көрүңүздөр, 3 жашар бала, 3 жашар бала тиш жуу деп спорлоша албайсың да. Эмнеге тишимди жуушум керек дейт да. Балачы маанисине жетпейт да. Биз ошону түшүндүрүшүбүз керек да. Анын түшүнүүгө деле акысы жок да анычы. Сен ошону түшүнбөйсүң, сен эмнеге түшүнбөйсүң деп урушканга болбойт да алардычы. Кичинекей. Ошондо эле талаш тартыша беребиз да. Бизчи эгер бизде доминант көп болгон болсо, баягы башкарып баладан талап кыла берген болсок, ошол апа жабырлануучуга түшүп кетет да, жертва абалына түшүп кетет да. Кантип мени өлтүргөнү алдың, акыры ушинтип баштайбыз. Мени өлтүргөнү алдың, жеп тыңгыла, мени жеп тынайын деп калдың. Сагалым жетпей калды. Сен каяктан келген бала болдуң? Сен кандай баласың? Деген сөздөрдү колдонуп баштайбыз. Бул өзү биздин жертва абалыбыз экенин билдирет да, жабырлануучу болуп баратабыз. Бул жабырлануучу абалга көбүнчө мугалимдер да түшүп калат. Көпчүлүк иштеген мугалимдер да жабырлануучу абалында болот да. Мындай сөздөрдөн бала чочуйт. Сиз жабырлануучу болуп атасыз. Мени өлтүргөнү алдың деп атасыз. Мындай сөздөрдөн бала чочуйт. Кыжалат болот. Ошол кыжалатчылыктын айынан бала мээсине эчтеке сиңире албай калат да. Сиңире албай калат. Окуудан жөндөмдүүлүгү азаят. Сабактан келет, эчтеке кирбейт башыначы. Балам эмне үчүн сабакта окуй албай атат деп айтасыңарбы? Ошондо бала сабакта отуруп да сизди ойлонот да, апам кыйналып атат депчи. Баланын көз алдында сиз солуп бараткандай көрүнөсүз да, балагачы. Сиздин соолуп баратканыңызды көргөн бала чочуйт, кыжалат болот да. Дайыма апасынын гүлдөп турганын каалайт да. Балдарчы гүлдөп, сиз соолуп баратканын, соолуп налып, эчтеке көңүлүңүз жок болуп баратканын көрсө бала албетте бандай мээсине эчтеке кирбей, эчтеке көңүлүнө чаппай, өзүн телефон менен аластыган өтөт да. Ошо телефондо бандай мени сүйүндүрүүчү, сонун түстүү, ал жак кооз дүйнөгө кирип кеткендей болот да. Телефонго кирип кеткендечи, көбүнчө өздөрүн телефон менен аластып башташат да, акылдуу. Анан ошондон дагы баягы колун сорулар, тырмак тиштемей, чач тиштемейлер дагы ушул себептерден пайда болот. Булар өзүн алаксытуучу адаттарды болуп баштайт да. Бала кыжалат болуп келсе, биз ага кошулуп кыжалат болуп алганыбыз болбойт да. Бала эгер бизге наалыса, бир нерсени айтып наалган болсо, балага кошулуп наалып отуруп алганыбыз болбойт да. Балага сөзсүз биз эмне үчүн наалып атат, эмне үчүн кыжалат болуп атат, ошонун себебин таап, балага биз дем күч беришибиз керек, мотивация беришибиз керек да. Эмне үчүн кыжалат болуп атасың дегенде. Бала айтат да, сүйлөшүп, биз эле себептерин сурап аларга кошулуп алып, кыжалат болуп, аларга кошулуп алып наалы берген болсок, анда жашоонун кызыкчылыгы каякта? Чынбы? Жашоонун кереметтүүлүгүн, ушу жашоодо бактылуулуктун даамын балдарга сездиришибиз керек да, бизчи сездиришибиз керек. Сездирбей эле өзүбүз да сезбей, балага дагы жашоонун бактылуулугун сездирбей, кичинекейинен элечи биз кыйнап атабыз да. Эгер сиз ошо балаңыз кыжалат болгондо кыжалат болсоңуз, наалып келгенде наалып келсеңиз, мен ушул урду десе, мына бала урду десе, сиз дагы ошо бала тойгузду апасы деле бир айтып койбойт деген сыяктуу наалып келген болсоңуз, анда сизде доминанттык бар. Сиз баягы башкаруучусуз. Ошол башкаруучу болгон болсоңуз, анда сиз жабырлануучусуз дагы. Көрдүңүздөрбү, биздин сабактарды окугандар билет, 3 ичинен кантип чыгар жолдорун жакшы билишет. Балдарда терс сезимдер пайда болгон болсо, биз токтоо болушубуз керек. Ошо балдардагы терс сезимдерди чыгарганга аракет кылышыбыз керек. Балага жардам беришибиз керек. Эгер биз жардам бербеген болсок, анда аларга ким жардам берет, чынбы? Ошо наалышып алган болсок. Бирөөнүн маанайы бизге эч качан жукпаш керек. Биз сырттагы адамдардын маанайы менен көбүнчө жашап калганбыз. Маанайыбызды бузуп койгон болсо, маршруткадан путубузду тейлеп алды, магазинден очередь күтүп атканда, кезек күтүп атканда бирөө менен урушуп кеттик. Ошо менен маанайыбыз бузулат дагы. Үйгө келип алып, ошо терс сезимдерибиздин баардыгын биз балдардан чыгарып алабыз.
Ошон үчүн өзүңүздөрдү башкарганды үйрөнүңүздөр. Сиздин адаттарыңыз балдардын келечеги да. Ушуну көрдүңүздөрбү? Бул өтө маанилүү, төрт эле сөз, бирок өтө маанилүү. Сиздин күндө кайталаган сезимдериңиз, терс адаттарыңыз же жакшы адаттарыңыз, бул баардыгы балдардын келечегине өтө чоң таасирин тийгизет. Кантип чыгабыз ушул адаттардан деген суроолор көп келди азыр. Бир эле билим алабыз, көп нерсени үйрөнөбүз, окуйбуз. Бүт азыр интернет деген ушундай сонун мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берди. Бала тарбиясын, канткенде ошол биз өзүбүздүн баягы ачуубуз келгенин токтотобуз, баардыгын терип эле интернеттен терсеңиздер окуй аласыздар. YouTube каналыма мен көп сабактарды жүктөп атам. Чекеден угуп чыгыңыздар, темаларын коюп, дагы көптөгөн видеолорду киргизем. Сиздердин суроолоруңуздар да жаралат ушул эфирлердин баардыгы элечи. Сизди кандай көйгөй кыйнап атат? Жазыңыздар, комментарийга жазыңыздар. Ошолорду чогултуп туруп эле биз ушундай эфир даярдайбыз. Эми ушул видео менен сиздерге күн алыс Кудай кааласа сонун пайдалуу видеолорду киргизип турабыз. Эмнелер жөнүндө билгиңиздер келет, комментарийга жазыңыздар. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Көрүшкөнчө.